Берешендік жана адамгерчилик. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала берешен пенделери жөнүндө мындай деген: Менин берешен пенделерим өздөрү муктаж болуп турушса деле, колундагы болгон нерселерин башкаларга сунушташат. Абу Дарда радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Күндө күн чыгар учурунда эки периште күндүн эки тарабында туруп үн чыгарып айтышат. Алардын үнүн жер жүзүндөгү бардык жаныбар нерселер угушат, бирок адамдар менен жиндер гана угушпайт. Алар: "О адамдар, Раббиңерге кайрылгыла. Байлыктын аз болуп жетишерлик болгону жакшыраак, көп болуп ибадаттан тосуп койгондон көрө." Дагы эки периште жар салышат: "О Аллахым, байлыктарынан кайыр кылгандарга, кайыр кылган малдардын ордуларын толтургон. Байлыктарынан кайыр кылбай сактап тургандарга байлыктарын жок кылгын." Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Каабанын алдынан өтүп бара жатып, бир кишини көрдү. Ал Каабанын пардаларына асылып алып, Аллах Таалага жалынып жалбарып, мындай деп дуа кылууда болчу: "О Аллахым, ушул Каабанын урматы менен менин күнөөлөрүмдү кечирүүңдү суранамын." Ага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "О Аллахтын пендеси, сен өзүңдүн урматың менен сурангын. Себеби момундун урматы Аллахтын астында, бул Каабанын урматынан да улуураак турат." Ал киши айтты: "О Аллахтын элчиси, менин күнөөм өтө эле чоң да." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Күнөөң эмне?" Ал киши айтты: "Менин байлыгым көп, бирок бир киши келип менден бир нерсе сураса, анын сураганы мага бетиме чок туткандай болот эле." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Менден алыстагын. Сенин кесепетиң мага да тийбесин. Сен фасык бузуку экенсиң." Мен ант берип айтам: Эгер 1000 жылдап орозо кармасаң, 1000 намаз окусаң, андан соң сараң абалда өлсөң, Аллах Таала бетиң менен сүйрөп тозокко таштайт. Сен билбейсиңби? Сараңдык капырдыктан болот, капырдык тозокто болот, берешендик ыймандан болот, ыймандуулук бейиште болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сараң адам Аллахтан алыс болот, бейиштен алыс болот, адамдардан алыс болот, тозокко жакын болот. Кайрымдуу адам Аллах Таалага жакын болот, бейишке жакын болот, адамдарга жакын болот, тозоктон алыс болот." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Малыңарды сактап калгыла, зекет берүү менен, ооруңарды дарылагыла, садака менен, балелердин бардык түрүн кайтаргыла, дуа кылуу менен." Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бир киши садака кылса, күнү болобу же түнү болобу, ошол садака кылган күнү же түнү аман болот чаян чагуудан, там же тоо бузулуп астында калуудан, же кокустан өлүүдөн." Ибни Бурайра айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Түзгөн келишимди бузган коомду Аллах Таала өлүмгө дуушар кылат. Бузукулук чыккан коомду Аллах Таала кокустан күтпөгөн өлүмгө дуушар кылат. Зекет бербеген коомго Аллах Таала жамгырды берекени тыйып коет." Захак айтат: Бейиштин эшигинде 3 сызык сүйлөм жазылган. Биринчиси: Ла илаха иллаллаху Мухаммаду Расуллах. Экинчиси: Күнөөлүү үммөттүн кечиримдүү Раббиси бар. Үчүнчүсү: Дүйнөдөгү амалдарыбыздын бардыгына жолуктук, акыретке жөнөткөн амалдарыбыз пайда болду, артыбызда калган байлыгыбыз зыян болду. Ким 5 нерседен тыйылса, Аллах Таала да андан 5 нерсени тыят. Биринчиси: Ким байлыгынан зекет берүүнү тыйса, Аллах Таала андан мал мүлкүн сактоону тыят. Экинчи: Ким малынан садака берүүнү тыйса, Аллах Таала андан ден соолукту тыят. Үчүнчү: Ким дыйканчылыгынан үшүр берүүнү тыйса, Аллах Таала анын жеринен берекени тыят. Төртүнчү: Ким намаз окууда дуа кылууну тыйса, Аллах Таала андан кабыл кылууну тыят. Бешинчи: Ким намаз окууда жалкоолук кылса, Аллах Таала анын өлөр убактында тилинен Ла илаха иллаллах деп калима айтууну тыйып коет. Ибни Аббас радиаллаху анху айтат: Ким тирүү кезинде соо убагында өзү муктаж болуп туруп, бир тыйын кайыр кылса,
Өлгөндөн кийин мурасхорлору 100 тыйын кайры кылса да, анын сообуна жетпейт. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 2-томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.